Өкмөттүн токтомуна ылайык 2005-2006 жылдары Ош шаарынын аймагын кеңейтүү үчүн Кара Суу районунун Ош шаары менен чектешкен аймактарынан 70 гектар жер алуу боюнча чечим чыккан. Анын 15 гектары Мада айыл өкмөтүнөн алынган. Бөлүнүп берилген жер 224-кварталда аталат. Бирок ошол аймактагы башкы планда атайын белгиленген таштанды урналардын орду, аялдамалар, атайын дүкөндүн орду ташталган тилкелер жеке жактарга берилип кеткен. Бирок тилекке каршы текшерүү учурунда ошол 224-кварталда каралган социалдык объектилер бүт жеке менчикке Ош шаарынын мэриясынын тийиштүү кызматкерлери тарабынан токтомдор чыгып, архитектура тарабынан архитектуралык иш кагаздары даярдалып, кадастр мамлекеттик мекемесинин Ош филиалы тарабынан мамлекеттик госактылар берилип кеткен. Анын себебин Ош шаардык жана регионалдык архитектура кызматы Мада айыл өкмөтүнүн жер тилке алынгандан кийин аймагы так көрсөтүлбөй калган деп айтышууда. Шаар бийлиги жерди тактоо иштерин архитектура жана мурунку каттоо, азыркы кадастр ишканасына жүктөгөн. Бирок даярдалган башкы планды да өзгөртүшкөн. Анын себеби мындайча түшүндүрүүдө. Чыккан мезгил генплан иштеген мезгилде генпланда Кара Суу району менен шаарды границаны такта албаганына байланыштуу 12 участка Кара Суу району жер тилкесине кирип кеткен. Ошонго байланыштуу генпланга изменение киргизип, контейнер, мусорный контейнер коёдиган кичине объекттердин ордуна ошо 12 участканы жарандарды ошо орнуга өткүзгөн. Кайтадан иштеп изменение кылып генпланга. Ошо маалымат ушундай. Ошону алар определять этиш керек. Аларда картасы бар да эми биз билбей калыппыз. Мына территория Кара Суудуки же шаардык экен деген сөз болбош керек да бу жерде. Алар да башыда билбесе дагы картасы бар да, определение границ территории деген карта бар. Административных территорий деп. Мына Кара Суу, мына Папан, мына Ноокат, бuyак башка деп туруп, аларда болуш керек. Это мен ойлойм бул чисто халатность болсо керек да, эми ошо мезгилде иштеген жоопкерчилик жооптуу адамдарды бул халатность да бул. Алар биз билбей калыппыз деген сөз болбош керек да бу жерде. Бу жерде конкретно жазыш керек. Мына территория шаардыки, мына территория Кара Суудуки. Даярдалган башкы пландын өзгөрүп кетиши күмөндүү жагдайларды пайда кылат. Анткени кала бийлиги тиешелүү кызматтарга буйртма берип тактоо иштерин жүргүзсө, шаар жетекчилеринин макулдугу жок башкы планды кантип өзгөртүп деген суроо бүдөмүк бойдон калууда. Архитектура менен госрегистр жергиликтүү бийликтин кандайдыр бир чоң объекттер болсо өкмөттүн макулдугусуз өзгөртүүгө жана башка кылып коюшка акысы жок. Генпланды өзгөртүү болуп, же бир кандайдыр бир генпландын бир кээ бир жерлерине кандайдыр бир башка бир чараларды колдонуш керек боло турган болсо, өзгөртүү боюнча сунушту негизинен жергиликтүү бийлик берет. Жергиликтүү бийлик дагы өзүн билемдик менен каалагандай кылып өзгөртөт. Ал дагы ошол эле генпландардын нормасына ылайык, курулуш эреже нормаларына ылайык өзгөртө алат. Бул иштердин баары жакында Ош шаардык прокуратурасы тарабынан изилденип, кылмыш иши ачылды. Бул жагдайга байланышы бар кызмат адамдарына бир топ статьялар коюлуп, тергөө иштери башталган. Бул боюнча Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 кызмат абалын кыйнаттык менен пайдалануу беренесинин 2 бөлүмү менен, ал эми болсо жанагы расмий документкерге жалган маалыматтарды киргизгенди боюнча 343 берененин кылмыш жаза кодексинин 1 бөлүмүнөн кылмыш козголуп, бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасынын тергөө тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Ош шаарынан жер алуу үчүн кезек күткөн жарандардын саны миңдеп саналат. Шаардагы калктын саны өсүп жатканына байланыштуу социалдык муктаждыктарды чечүү үчүн Шарк, Мады, Нариман, Кызылкыштак айыл аймактарынан жалпы аянты 70 гектар жер берүү жөнүндө токтом чыккан. Бирок бөлүнгөн жер тилкелердеги чуулуу маселелер али күнгө чейин токтой элек. Таткашаптан Адилет Нуршанбаев, Нур Ньюс.